Мына биз чогулуп отуруп ардагерлер кеңеши ушул маселелерди талкуулап бир элге кайрылалы деп чыктык. Биздин негизги максатыбыз ошол эле. Элге кайрылалы, кандай акыбалда кетип атабыз, кандай болуп жүрүшүбүз туура болот деген эле максатта. Мына өзүбүз баарыбыз билебиз, азыр дүйнөдө ааламдаштыруу саясаты жүрүп атат. Күчтүү мамлекеттер, күчсүз мамлекеттер, каерде ынтымак жок, каерде биримдик жок. Каерде ушул начар элдин жашоосу туура эмес болгон жерлерде ошолор абдан күч алып, баягы бейтартиптикти орнотуп, ар кандай митингдерди уюштуруп, керек болсо ушу власттарды алмаштырганга чейин барып атышат да. Мына жакынкы чыгышты эле алып көрөлү, Сирияда эмне болуп атат. Мына Европа деп коебуз, мына Европа өнүккөн мамлекет, аң сезими жогорку өнүккөн өлкөлөр Европада деп атабыз. Украина эмне болуп атат? Бөлүнүп жарылып, элдин ынтымагы кетип атат. Мына ошолордун баарын эске алып биз Кыргызстан элине бир кайрылалы деп чыктык да. Эми мына көрүп атасыздар. Бизде демократиянын мына Средний Азия боюнча Кыргызстан чын эле демократия боюнча эң алдыңкы орунда турабыз. Аны жашырып да кереги жок. Биздегидей демократия өнүккөн мамлекеттер, кошуна мамлекеттер азыраак эле. Ушул демократияны биз туура эмес колдонуп атабыз да. Демократия анархияга айланып кетип атат да. Баягы закондуулукту да сыйлабайбыз, улуу кичүүнү да сыйлабайбыз керек болгон учурда, оозубузга келгенди оттойбуз. Керек болсо бирөөлөрдү жалган ушак менен шубайбыз. Шунун баарынын кереги кимге бар кереги дейм да. Бул эми мен ойлойм, мына бул бейөкмөт уюмдар көбүнчө көпчүлүк учурда ушу бейөкмөт уюмдардан көбүрөөк чыгып калып атат да. Мен айткым келет, бейөкмөт уюмдар бизде аябай көп санда катталган. Мен мурда юстиция органдарында иштеп билем да. Бейөкмөттөр аябай өкмөт уюмдар катталган. Бизде дагы облуста да бар, райондорубузда да бар, республика боюнча көп. Алардын жасай турган иштери устав боюнча аябай жакшы. Мен ойлойм, ошо көп бейөкмөт уюмдар туура эле иштеп атат. Элге жардамы тийип атат, мамлекетке жардамы тийип атат, жакшы эле иштер жасап атат. Бирок кээ бир учурларда, кээ бир бейөкмөт уюмдар ошолордон келген каржыларды туура эмес жакка пайдаланышып, элди ызы-чуу алып барып атышат да. Мен башканы айтпай эле коеюн, мына бул биздин коңшу мамлекеттерде ушу чет эл жактан келген бейөкмөт уюмдардын келип түшкөн акчалары сөзсүз көзөмөлгө алынат да. Мамлекеттик көзөмөлгө алынып, кайсы максатка жумшалып атканы даана байкалып турат аларда да. А бизде андай немелер жок да. Ушу бейөкмөт уюмдар каяктан канча акча келип атат, алар кайда жумшалып атат, аны контролдогон бир дагы мамлекеттик же болсо коомдук уюмдар жок да. Ошон үчүн биз ойлойт элек, мына биз дагы ушу элдин атынан кайрылат элек, биздин өкмөт башчыларга, депутаттарга ушундай мыйзамга өзгөртүү киргизип, ушу бейөкмөт уюмдарга келген акча каражаттарын сөзсүз түрдө көзөмөлгө алыш керек. Ансыз болбойт. Биз азыр мамлекеттик оңолуу жолунда акыркы жылдары көбүнчө мына 2-3 жылдардан бери эл тыптын сопсонун жашап аткан убактарда азыр кээ бир убактарда бир болбогон баягы жосуңдар дейбизби чыгып атат. Ар жерден билинбестен, ар жерден аздан чыгып, элди бөлүп жарууга, элге туура эмес түшүнүктөрдү берип, элибиз азыр эч кандай башка немелер менен иши жок. Ар ким өзүнүн иши менен, мамлекеттик иши менен иштеп аткан убактарда ошондорлорго ишенбестен биз өзүбүзгө өзүбүз ишенип ошо иштерди кыла беришибиз керек. Мына акыркы убактарда алсак, мына Бишкекте мына шаардыктар, айылдыктар деген сөздөр менен бөлүп ошондагы элдерге туура эмес. Бизден илгертен бери келе жаткан каада салтыбыз бар. Улуттук кийимдерди кандай кийиш керек жөнүндө бардыгын бир кыз элибиз жакшы билет. Бирок жанагындай чыгып сүйлөшүп аткандары бул абдан туура эмес. Биздин жаш кыздарды айрыкча башкаларды ушу биздин каада салттан сырткары чыгарып, ошол мамлекеттердин жана илгертен бери келаткан башка мамлекеттерге теңегиси келип атат да, ушундайларга мына айнайын жаштар, кыздарыбыз ошондойлорго берилбестен өзүбүздүн кыргыз элибизден келе жаткан илгери каада салттарды алып жүрүшүбүз керек. Мына эми ар жерде мына бизден айрыкча
туурасын айтып коюш керек. Эмдиги жылкы багы шайлоого жакындаганбы, башкы көрүнгөн адамдарыбыз деле ар кандай жолдорго баштап туура эмес сөздөрдү айтышып, ушундай сөздөрдү чыгып кетип атат. Ошондуктан мына биздин органдар ушуга окшогон туура эмес болгон чыкканда ошолорду өз ордунда багы таап, ошолорду бир жакшы жолго салып койсо жакшы болмок да. Элдерибизден суранып кетет элек. Мына акыркы убактарда азыркы жүрүп аткан ошондой майда чүйдө немелер барып от алып кетиши мүмкүн көбөйүп. Ошого ишенбестен балдарды, жаштарды туура жолго багыттап, өзүбүздүн аксакалдык сөздөрүбүздү айтып, ошолорго жакшы көңүл бурсак деген ишеничти айтып кетет элем. Негизинен өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр биздин Кыргыз мамлекетиндеги болуп аткан саясий кырдаалда бейөкмөт уюмдардын таасири абдан чоң болуп атат. Негизинен бейөкмөт уюмдары Кыргыз мамлекетинде иштегенди кээ биркилери жакшы жактарга, элге жардам көрсөтүп, таза суу чыгаруу боюнча, башка соц объектилерди куруу боюнча жардамдарды жакшы жака бурулуп, жакшы багып берип атат. Кээ бирки бейөкмөт уюмдар элдин арасында бир тынчтыкты бузуп, кандайдыр митингдерди чыгарып, элди туура эмес жолго багыттоо, үгүттөө учурлары көрүп атабыз. Мына соц тармактарда жарыяланып, күндө карасаң соц тармактарда берилип, элди туура эмес жака чакырыктар түшүп атат. Ошонун негизинде болгон жерде, тополоң болгон жерде эч качан мамлекет өнүкпөйт. Мамлекетте качан тынчтык болуп, ынтымакчылык болуп, биримдик болуп, ар бир орган өзүнүн ишин так аткарып, мыйзамдуулукту сактап аткарса, ошол мамлекет өсөт, өнүгөт. Ошол элде тынччылык болот, жыргалчылык болот. Биздин негизги аксакалдарыбыздын ою бардыгы